Палестиналыктар бир айдан бери Газа тилкесинде массалык түрдө өлүп жатышат. Бул зордук зомбулуктун спирали эмес. Бул Израиль мамлекети тарабынан ачык жарыяланган геноцид. Ачкачылык, ооруканаларды, тез жардамдарды, журналисттерди жана гуманитардык жолдорду бомбалоо. 10 000 адам каза болду. Ар бир 200-чү Газа тилкесинин тургуну өлдү. Bir ay boyu ар бир 10 мүнөт сайын бир палестиналык наристе өлүп жатат. Эми жаш балдардын мүрзөсүнө жооп катары Лайын айым Израилге болгону тынч тургундарга тийбегиле деп жатат. Абайлагыла, максаттарга даана тийгиле. Эмне дейбиз, бул жерде кандайдыр бир текеберчилик бар. Силер жада калса мунун баарын токтотууга чакыра албай жатасыңар. Ок атууну токтотууга чакыра албай жатасыңар. Албетте силер муну кыла албайсыңар. Анткени бул адамзатка каршы кылмыш силердин колуңар менен жана силердин куралыңар менен кылынып жатат. Ошол эле бир ай мурун силер Израилдин тарабына туруп, аларды бүгүн дагы, эртең дагы колдойбуз деп айткансыңар. Ошондуктан бул жака келип алып, калп аза күтүүңөр менен колуңардагы канды жууганга аракет кылуунун кажети жок. Бул бир гана Израилдин кыргыны эмес, бул силердин дагы геноцидиңер. Силерге Гага соту аздык кылат.